Кандайсыздар, апалар, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен өтө пайдалуу темалардын бири боюнча сөз кылабыз. Идеалдуу бала сиз үчүн кандай? Эми идеальный баланы баардык эле апалар каалайбыз да. Мисалы үчүн балабыз сабакты аябагандай жакшы окуп, үй жумуштарына өзү билип жардам берип, спортторго катышып, кайсы тармакта болбосун ийгилик жаратып, жүрүм туруму үлгүлүү, жакшы адептүү, баардык немеден тармактан жетишкен, ийгиликтүү, башкача айтканда ата энесин сыйлап, чоңдорду сыйлап турган балдар биз үчүн идеальный бала деп ойлойбуз. Чын-чынына келгенде идеалдуу балдар бул тил алчаак, ыңгайлуу, удобный деп коет го, ыңгайлуу балдар болушат экен. Азыр учурда көпчүлүк ата энелер бала тарбиясы боюнча же болбосо психология боюнча билимдерди алып жатышат дагы. Тил алча идеальный бала бул ыңгайлуу бала деп айтса мойнуна ала беришпейт да, анткени жок, идеальный бул бала бул башкача бала, өзүнө түшүнүп келип, өзү билип, ошол ийгиликтерди жаратса, жакшы жүрүм турумдарга өзү билип ээ болсо деп айтышат да. Анда ушул тактап алсак, чын-чынына келгенде бала ошондой табияттан идеалдуу болобу, же биз өзүбүз кандайдыр бир образды элестетип алып идеальный бала деп каалап жатабызбы? Сиздерге мен алгач бир суроо берейин, сиздер өзүңүздөрдүн түшүнүктөрүңүздөрдү тактап алышыңыздар керек. Балаңыз сизге жок деп айтса, сизге жагабы? Мисалы үчүн бир ишти муну аткарып койчу же болбосо алып берип койчу десеңиз, балаңыз сизге жок деп айтса, бул жобу сизге жагабы? Айтканыңызды кылбай, өзү каалаганын кылып жатса, бул сизге жагабы? Албетте, көпчүлүк апаларга жакпайт. Анткени биздин айтканыбызды аткарып турушун каалайбыз. Демек, биз өзүбүз байкабаган абалда көбүнчө биз ыңгайлуу балдарды каалап жатат экенбиз. Мындан келичи, өзүбүз байкабайбыз, сезбейбиз, ыңгайлуу балдарды каалайт экенбиз. Баардык эле ата энелер ушундай ыңгайлуу балдарды, көпчүлүк ата энелер дейинчи, ыңгайлуу балдарды каалашат экен. Ата энелер чындыгында көбүнчө эне ооба балдарды жакшы көрөт, энелик мээрим чексиз. Ошол эле учурда эне өзүнө баласы ыңгайлуу болушун, ага көз каранды болушун каалайт экен да, эгоистраак болот экен энелерчи. Баланы көпчүлүк апалар мындай өзүнчө личность, өзүнчө инсан, адам катары эмес, өзүнүн менчиги, буюму, кандайдыр бир жеке адамы өзүнүн менчик катары кабыл алышат экен. Бул түшүнүктөрүбүз өтө туура эмес экендигин түшүнүшүбүз керек экен. Биз апалар көбүнчө биз будильник же эскерткич болуп алат экенбиз да балдаргачы. Мисалы кандай? Эгерде кичинекей баланы колуңду жуу, тиш жуу дегенге үйрөтө турган болгон болсок, бала эртең менен уйкудан тургандан кийин эле биз ага айтабыз да, мисалы да, просто мисал, бол тез-тез не дейин, бол тез-тез кел, тиштериңди жуу, бет колуңду жуу деп айтабыз. Анан кийин бала, кичинекей бала уйкусурашы мүмкүн, жалкоолонушу мүмкүн, аткаргысы келбеши мүмкүн. Мына ушул учурда биз тишиңди жуубасаң, колуңду жуубасаң, тамак жебейсиң деп талаптарды кое баштайбыз да. Мындан келди баланын каалоосуна карабай, аткарыш керек болгон нерселерди аткардыра баштайбыз. Демек, бала эртең менен уйкудан турганда кийимдерин кийинип, тиштерин жууп, жашынакай болуп чайга отурушу биз үчүн идеальный каалоо да. Ушинтип отуруп биз балдарды ыңгайлуу кылып алганыбызды байкабай калат экенбиз. Мисалы, ушуну кантип өзгөртсө болот экен? Бала эртең менен уйкудан турду, тиш жуугусу келбей атат, бет колун жуугусу келбей атат, мейли 4-5 жаштагы бала делик. Ал эми эмне кылып атат? Жөн эле тамак жегиси келип атат да, же болбосо жөн эле ойногусу келип атат, эс алгысы келип атат. Мына ушул учурда биз мажбур түрдө анын тиш жуушун каалайбыз да, талап кылабыз и аткардырабыз. Ушуну биз балдарга азыр тишиңди жуйсуңбу же бир аздан кийин жуйсуңбу? Азыр тамак жегиң келип атабы же кийинирээк тамак жегиң келип атабы? Кийинирээк тамак жегиң келсе, анда кийинирээк тишиңди жубайлы деген бир эле нерсени, бир эле процесс же болбосо бир эле аткарыла турган нерсени дагы вариант катары балдарга сунуштаганда, мына ушул учурда биз ыңгайлуу кылбай калат экенбиз да. Балдарга тандоо эркиндигин берген болот экенбиз.
Азыр мисалы үчүн көпчүлүк мугалимдер билсе керек, жашоодо өтө көп балдар бар. Мисалы кеч калып келишет, эмне болду десе уктап калыптырмын, унутуп калыптырмын, билбей калыптырмын деген жоопторду угабыз өспүрүм курактагы балдардынчы. Эмне үчүн деп балдар, чоң эле өспүрүм курактагы балдар уктап калышат, эмне үчүн сабактарын аткарбай унутуп калышат, эмне үчүн билбей калышат. Албетте бул үйдө апалары ага будильник, эскерткич болуп алгандыктан, балдарды өз алдынчалыкка үйрөтпөгөндүктөн, балдарга апалары команда берип буйрук менен жашагандыктан мына ошондой болуп калат экен. Булар чоңойгондо дагы жоопкерчиликсиз, өз алдынчалыгы жок болуп мындай калыптанып калышат да. Анткени анын эмне үчүн уктап калды? Апасы убагында ойготкон жок. Эмне үчүн унутуп калды? Апасы 9-чу, 10-чу класс болсо деле муну сабагыңдан, тапшырмаңды аткар деп айтышы керек беле. Демек, ал приказды мурдагыдай эле эртең менен тургандан кийин төшөгүңдү жый, бет колуңду жуу, чайыңды ич, идишиңди жуу, мектебиңе жөнө, сабагыңды аткар, калыңыраак кийимдериңди ки, шапкаңды ки, этият болуп бас, досторуң менен урушпай кел, же болбосо үйдү жыйна, дагы эмне тамагыңды жаса деген сыяктуу ар бир буйруктарга көнүп калган бала ыңгайлуу болуп калат экен. Демек, алар унутуп калышат, уктап калышат, билбей калышат. Кээ бир апалар жада калса, мисалы үчүн чайга отурарда балдарга, кичинекей балдарга дейлиге, кичинекей балдарга чайга отурарда колуңду жуу деп буйрук беришет. Колуңду жуубасаң тамак жебесиң деп ультиматум же болбосо талап кыла башташат экен да. Апанын каалаганы, буйруктары сөзсүз аткарылыш керек. Бирок биз бул буйруктар менен, ультиматум менен же болбосо команда берүү, башкаруу, талап кылуу менен балдарга өмүр бою буйрук бере албай калат экенбиз. Но буйрук беришибиз мүмкүн, бирок бул өмүр бою баланын жашоосун көзөмөлдөп башкарып туруу кимге керек? Анын канчалык зарылчылыгы бар, канчалык пайдасы бар? Анткени өспүрүм куракка келгенден баштап сепарация деп коет, билесиздер, бөлүнүү, ажыроо убактысы келди. Жаныбарлар деле көрсөңүздөр керек, жаныбарлар деле жана балдар чоңое баштагандан кийин акырындык менен энелери балдарын бөлө баштаган сыңары, ата энелер дагы өспүрүм куракта балдарын өз алдынчалыкка жашаганга бөлө башташы керек. Сепарация мезгил башталышы керек. Биз мисалы үчүн ушул өспүрүм курактагы балдарды дагы команда берип, буйрук берип жүрө турган болгон болсок, анда биз ыңгайлуу, удобный балдарды, жоопкерчиликсиз балдарды тарбиялап жатат экенбиз деп түшүнсөк болот экен да. Эгерде биз балдарды талап кыла бере турган болсок, анын буйрук бере бере турган болсок, анын жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Анын жыйынтыгы өз алдынча чечим чыгара албаган, өзүнүн ою жок, инициатива көтөрө албаган, эркин ой жүгүртө албаган балдар болуп калыптанып калышат экен. Ушул маалыматты окуп жаткан директе мисал келтирилиптир да. Бир белгилүү бир кырыйчы китептин автору ээсине 4 жаштагы баланы алып келишиптир да, психологкочу. Алып келгенде ал бала 4 жашта боло туруп энциклопедиядан ушул географиялык материктердин аттарын, шаарлардын аттарын, өлкөлөрдүн аттарын аябай жакшы билет экен дагы, бирок элементарный ошол психологдун кабинетиндеги 2 раковина турат экен да. Кайсы бирине колуңду жуугуң келип атат десе, бала кандуу кыла албай калыптыр. Бул жерде элементарный деген нерсе болушу мүмкүн, бирок бул эң өкүнүчтүү нерсе. Жашоодо адам билимди, сабакты күчтүү билгени маанилүү эмес да. Жашоодо адам жашап кете алуу, выживание деп коет да, тандоо жүргүзө алуу, чечим чыгара алуу жөндөмдөрү эң негизги орунда болуш керек. Ошол кайсы раковинага колду жууну тандай албаган, чечим чыгара албаган бала анын географияны билгенин, энциклопедияны, китепти окуй алганын кандай пайдасы бар? Анан ошол психолог өзүнүн китебинде мынтип айтат да, 6 жаштагы баланын апасы ошол психологко кайрылыптыр. Баласы ушунчалык ыңгайлуу, тил алчаак болуп калыптыр дагы, аябагандай таза, тыккан, апасынын оюндагыдай
таптаза болуп, оюнчуктарын жайына коюп, ушундай жакшынакай болуп жүрөт экен да. Анан бир күн көчөгө балдар менен ойногон көчөгө чыгардырыптыр дагы, чыгарып коюп, бирок апасы баласына толук ишенбейт экен дагы, сырттан байкоо салып турганда кичинекей балдар менен чогуу ойноп жатыптыр. Анан бирок ошол ойноп жаткан топко бир 3-4 жаш чоңураак балдар келип кошулуп калат экен дагы. Анан бир машина токтойт. Анан ал машинанын ээси, короче, эшикти баласы, кичинекей баласы бар экен, ачып таштап эле кеткен да. Анан балдар ошол машинанын ичине кирип ойноп башташат экен. Анан чоң бир бала давай күрүштү сал, айда дейт экен да. 9-8-7 жаштагы балачы. Күрүштү салып айда, машинаны жүргүз дегенде, баягы бала карап элтең болуп карайт экен дагы. Айда, давай айдайбыз десе, кадимкидей күрүштү салып, айда десе, айдып жаткандай айда берип айдап жатат экен да балачы. Анан жакшы апасы өзү ошол мезгилде көрүп калып, чуркап, бакырып, кыркырып барып, баланы токтотуп калды да. Бул жерден кандай жыйынтык чыгарса болот? Бул өтө өкүнүчтүү да, жакшы окуя аягы жакшылык менен аяктады дейт. Баланын мээси, эгерде биз апалар өзүбүз будильник сыяктуу команда бере турган болсок, эскерткич сыяктуу балдарга команда бере турган болсок, балдарга мисалы үчүн укудан турар мен тишиңди жуу, бетиңди жуу деп өзүбүз жалкоолонгон күнү, баягы каалагысы келбеген күнү, уйкусурап аткан күнү деле аны мажбурлап жуудура бере турган болгон болсок, балдардын мээси калыптанып, адаптацияланып калат экен да. Мындайча айтканда, мен буйрукту аткарышым керек, мен чоңдордун айтканын аткарышым керек, менде тандоо жок деген эреже дейбизби, системага мээси ошого ыңгайлуу болуп калат экен. Ошондой болуп калат экен дагы. Бала команда менен жашап калат экен. Булар робот сыяктуу өзүн тааныбайт, сезимдерин жакшылап сезбейт, ою каршылыктары болсо дагы чоңдорго кайшы айтпаш керек, аларга каршы сүйлөбөш керек деп, ошентип мындай ишенип калыптанып калат экен да. Ага чейин бир нерсени айта кетем. Мисалы, көпчүлүк ата энелер балдарыбыз эгерде өзүнүн оюн айтканда, мисалы үчүн мону кылып койбодуңбу, же болбосо мына ишти жасабадыңбы десе, мен жасагым келген жок, же болбосо муну жасайын десем мындай болуп калды деген сыяктуу өзүнүн оюн айтканда, эмне мага кайша айтасың, кайша сүйлөбөй, оозуңду жаап деген сыяктуу сөздөрдү айтышат да. Баланын ою бизге кайша айткан сыяктуу сезилип, биз аны урушуп, жекирип, оозун жапканга аракет кылат экенбиз. Жок, тескерисинче баланын оюн угушубуз өтө маанилүү экен. Эгерде биз ошентип оюн жаба бере турган болсок, бала чечкинсиз, өзүнүн ою жок, каалоолору жок, кызыкчылыктары жок балага айланып калат экен да. Баланын ошондой өзүнүн ою жок, ыңгайлуу болуп калышына бир эле ата эне эмес, көпчүлүк учурда баягы чөйрө дагы таасир этет экен да, анын ичинде бала бакча, мектеп. Мисалы үчүн мугалимдер, эски системаны билесиздер, мугалимдер кандай сабак өтсө, бала ошого коюп угуп, мугалимдин ар бир айткан сөзү туура, ал аныкы, мугалимдин айткан сөзү закон деп түшүнүшөт. Мисалы, ага окуучу эч качан, мисалы үчүн, эжекей, бул мисал башкача чыгарылыш керек, же болбосо мен китептен окудум эле, сиз башкача түшүндүрдүңүз, мен башкача маалыматым бар эле десе, көпчүлүк мугалимдер аны кабыл албайт дагы. Ошол окуучуну ошол жерде эле баягы жекирип, оозун жаап, экинчи сүйлөбөс кылып коюшат да көпчүлүк мугалимдерчи. Мен муну өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамдан билем. 7-класска келген окуучуларда, 7-класска келген окуучулар лицейге жаңы келишкен мезгил болчу, октябрда, октябрь айлары эле. Мугалим да кадимкидей адам, мугалим дагы жаңылат, жазат дегендей, мугалимде да өзүнүн ойлору, саналары бар. Анан мен эмне болгон, мага ой басып кетиппин дагы, октябрда доскага 25 май деп туруп, кадимкидей теманы өтүп, теманы жазып, мисалдарды жазып, сабакты түшүндүрүп, көнүгүүлөрдү аткардырып, 1 саат 45 мүнөт сабак өтүп коюптурмун. Бир окуучу эмне үчүн 25 май, азыр бирдемкенче октябрь го деп айтышпаптыр да. Анан 2-класс келди да, ошол башка класс келди. Анан бир окуучу айтып калды: эже, эмне үчүн доскага, ошо параллель класс болчу,
Досканы өчүргөн жокмун, атайын ошол класскада ушул эле теманы өтөм депчи. Эмне үчүн доскага 25 май деп жаздыңыз, ошентип жазышыбыз керекпи деп аны да коркуп акырын сүйлөп атат да. Карасам доскада 25 май турат. Мен өзүм дагы байкалып турмун. Ушунчалык таң калдым, бир 45 минут сабак өтүп бүткүчө кандай бир окуучу ошол эмне үчүн 25 май, азыр октябрга эжей деп бир ооз айткан жок. Бардыгы дептерине 25 май деп жазып коюптур. Бул жерде мындайча айтканда сезилбеген менен психологиялык жактан чоң трагедия жатат да, түшүнсөкчү. Мугалимдин айткан деген түшүнүктүү окуучуларга калыпташыбыз керек экен да. Ал үчүн бул жерде мен катышуучулардын арасында мугалим апалар деле бар. Мугалим мен деле адашам, мен деле билбей калам, мен деле унутуп калам, мен деле ката источник, ката маалыматты көрүп калам. Ошондуктан өзүңөрдү оюңарды коркпой эркин айтып калат. Мен силерди түшүнөм дегенде кайрадан окуучу менен мугалим ортосунда мамиле жанданат. Биз дагы мисалы үчүн ошентип балдарга айтканыбыз жакшыраак. Эгер өзүбүздүн ата боло турган болсок, балабызга өзүңдүн оюңду эч качан коркпой, жакшынакай кылып, жумшак, сыйлап айтып үйрөнгүн дегенди үйрөтүшүбүз зарыл экен. Жан өзүнчө сактап коеюнчу.